31 gün. Бүгүн менин жашоомдун жаңы күнү. Жана мен бүгүн сүйүүнү тандайм. Мен сүйүү жөнүндө ойлоном, сүйүү жөнүндө сүйлөйм. Бардык кылган иштеримди сүйүү менен жасайм. Эгер бирөөгө жардам беришим керек болсо, сүйүү менен жардамдашам. Эгер жазсам ар бир сөзүмдү сүйүү менен жазам. Кийингенде дагы сүйүү менен кийинем. Эгер тамак жасашым керек болсо, сүйүү менен тамак жасайм. Мен өзүмдүн наставнигимдин сөзүн эстейм. Сен мантраларды окуганда, молитваларды окуп медитация кылганда, духовный асыл адам болом деп ойлойсуңбу? Бул чоң адашуу. Сен жөн гана медитация кылсаң эле, молитваларды окусаң эле, мантраларды окуп, мусорлорду тазалап койсоң эле жетип калбайсың. Сен булардын баарын сүйүү менен жасаганда гана асылдыкка жетесиң. Молитва кылып аткан абалда бирөөнү алдай албайсың. Анткени Кудай баарын билет. Медитация кылып атканда эчтекени ойлоно албайсың. Бүгүн мен сүйүүнү тандайм. Жана сүйүктүү болгум келет. Бүгүн мен баарын сүйүү менен жасайм. Клиенттерди сүйүү менен тосуп алам. Переговорлорду сүйүү менен кылам. Отказдарды, возраженияларды сүйүү менен угам. Мен бир нерсени билем. Бул дүйнөдө элдер менин оюмду укпай коюшу мүмкүн. Мен жасаган ишке каршы болушат. Менин идеямды, сөздөрүмдү, ойлорумду, иштеримди көңүл бурбай кабыл албай коюшат. Бирок алар эч убакта менин сүйүүмө каршы тура алышпайт. Мен билем, сүйүүнү мага Кудай берген. Жана ошого умтулуу керек. Мен дайыма мага дебиз болуп калган бул сөздөрдү эстейм. Кудайдан сурандым, менин текебердигимди алып салышыңды. Ал жок деди. Текебердикти алып салууга болбойт деди. Текебердиктен өзүң баш тартышың керек деди. Кызымды айыктырып төшөктөн тургузуп берчи деп сурандым Кудайдан. Ал мага жок деп айтты. Анткени анын ички дүйнөсү тирүү, таза, ал эми дене түбөлүк эмес деп айтты. Кудайдан сабырдуулукту сурадым, бирок ал жок деп жооп берди. Сабырдуулук сыноолордон кийин келет. Сабырдуулукту эмгек сиңирип алышың керек деди. Кудайдан сурандым, мага бакыт берчи деп. Кудай жок деди. Мен сага батамды берем, а бактылуу болосуңбу же жокпу сенден көз каранды деди. Мен Кудайдан оорудан сактоосун сурандым. Ал жок деди. Кыйналуулар адамдын күнүмдүк көрдүктүүлүктөн алыстатат жана Кудайга жакындатат деди. Кудайдан духовный жактан өсүүнү сурандым, бирок ал жок деп жооп берди. Дух өзү өсүш керек. Ал колдоп турарын айтты. Дух өзүнүн мөмөсүн бериш үчүн. Кудайдан жашоодон кубана турган нерсенин баарын сурадым. Ал жок деди. Анткени жашоону кубануу менен жашасын деп бергенин айтты. Кудайдан менин башкаларды, Кудай мени кандай сүйсө, ошондой сүйгөнгө жардам берүүсүн сурандым. Ошондо Кудай, мына эми сен түшүндүң, акыры менден эмне сурашты деди. Бүгүн мен башкаларды, Кудай мени кандай сүйсө ошондой сүйөм. Өзүмө кайра сыйкырдуу суроо берем. Эгер мен Кудай болсом эмне кылат элем? Сүйүү улуу иш. Бул сөздү акындар, романтиктер, акылмандар ойлоп табышкан. Мен адамдарды, элдерди, жашоону сүйөм. Мен өзүмдү, үй бүлөмдү сүйөм. Жана бул чындык болуп калгычакты ушул сөздөрдү кайталайм. Мен канча күндөн бери өзүмдүн үстүмөн иштеп атам. Мен өзгөрүп баратам. Мен өзгөрүп баратканымды, менин жашоом улам мыкты болуп баратканын сезип атам.